Кеңеш тобунун өрчүсү Гүлмира Шарипова коркутуп үркүткөндөр болуп жатат. Бир топ жылдардан бери өлкөбүздө тармактык бизнеске тартылгандар көп болуп, андан жабыр тарткандардын да аягы суюлбай келет. Кеңеш тобунун өрчүсү Гүлмира Шарипова тармактык бизнеске алданып, миллион сомдон ашык карыз болуп калганын айтат. Гүлмира айым, тармактык бизнеске качан аралаштыңыз эле? Мен тармактык бизнеске 2017-жылы кесиптешим. Үрч айымдын чакыруусу менен келгем. Алардын айткандарына ишенип 21 000 сом төлөп бизнеске киргем. Артыма толтура киши жаздырткан. Компаниянын шартын алайык, ошол акчага товар алып сатмакпыз. Кийинчерээк банкрот болушту окшойт. Командадагылар акча төлөсө да товарлар берилбей калды. Көрсө ал товарлар кадимки эле Жунхай базарында сатылат экен. Ошентип менин командамдагы товар албай калгандар. Акчамды кайтарып бер деп чыгышты. Алардын акчасын мен эмес компания алганын түшүнгүлөрү келген жок. Акыры үстүбүздөн арыз жазышты. Тергөө бөлүмүнө барып сурак берип чыктык. Ошондон кийин мындай ишти жыйнаштыргам. Бирок бул тармактык бизнестин ишиңиз жүрүшпөй калганына карабай, экинчи башка компанияга кирип алыптырсыз го. Оба, мен аябай ишенчик адаммын. Мени бирөөлөр башка акчалай пирамидага чакырып, 2000 сом эле бересиң, команда чогултсаң, сага жакшы айлык берилет дешти. Мурдагы командам жоготкон акчасын кайтарып алса деген ойдо ал жака кирип алдым. Мага укмуш нерселерди айтышса, астымдагыларды да ишендирип жаздыра бердим. Аяга келип компаниянын иши токтоп калды. Мындан улам артыма жазылган кишилердин акчасын чыгарып берем деп жолдошум Мүзүрдүн унасын саттырдым. Ага айтпай бир нече адамдан карыз алдым. Ошентип миллиондон ашык сомго карыз болуп калды. Азыр жылдыздардын атын пайдаланып бизнес жасагандар, атактуулугун пайдаланып иштеген жылдыздар да көбөйдү. Сиз алданып калганыңызды айткандан кийин коркуткандар болдубу? Коркутуп үркүткөндөр болуп жатат. Мен бирөөнүн оокатын бузгандай болбойн деп эч кимдин атын айткан эмесмин. Болгону эл тармактык бизнеске жазылып жатканда курмандык болуп каларын билип алса дейм. Маалымат багы Калыс медиа. Борончунун борону. Кудулдардын доору келе табы деген ойго кептелесиң. Анткени келеген Украинанын элинин басымдуу катмары. Саясатчы катары санда жок Кудул Зеленскийди падышанын тактасына отургузуп салышты. Чоңардык кылып. Ага чейин президент болгон Порошенконун буткаларына тоюшканбы. Айтор акыры башка нукта өнүгүүнүн каалаган калк өз эркин айгинелешти. Мейли, украиналыктарды тынч коелоодо өзүбүздөн кеп куралы. 4 күн мурда Кыргызстандан чыккан Кудул Борончу Кудайбергенов негедир сааналаштарын топтоп алып маалымат жыйын курду. Курганда да түз эле парламентке муш кезеди тарагыла деп. Бокеме мында кердигине эмне дээрибизди билбей турган чагыбыз. Эмнегедир теэлгери аткарылбай калган телегине эми жеткеси келип калдыбы деген ой көкүрөктө уялат. Оболу шайлоого кирип, мандат алып, андан соң ажалууга аттанабы деп бир обдолуп алдык ордубуздан. Неге болбосун? Демократиянын шардана аркылуу ар кандай трюктарды жасаса болчудай. Анан калса кээ бир көк акшабак сыяктуу эл өкүлдөрүнө караганда, Борончунун тили жатык, чыканагы казык экени деле ырас эмеспи? Демек анын борону жөн жерден чыкпаган шекилде. Келсе келе берсин парламентке. Жок дегенде боорубуз эзилгенче жыргай беребиз да. Күлкү ден соолуктун мүлкү экени жалган беле. Маалымат багы Чындык Чекеткейжи.